Туғандар біз нарын шарындауыз. Бәтта тұруға газ болуымыз ежеке. Жарылып кетіш мүмкін да. Халат, бакила, чепчик дегендерді кийгіле. Тоқна жер. Айтпадыңдар сыртқа шығарып келді. Үстү стол менен тосулуп турат. А стол кармап калат го деп ойлоп атасызбы? Сиз билбейсиздер бул качан жарылып кетет. Бул деле арендага иштеп атат. Аренда деп анда бүт партерлер кырылып калсын. Не беянар плесин. Газ баллонду кантип иштетип атасыздар биякта? Жарылып кетсечи, Кудай сактасын деп жүрө берсек, эже баарыбыздан кырылып калабыз. Могу кирпичтерди чыгаргыла. Бул жерде эле тигине газ баллон турат. Анын үстүндө май кайнап атат да, азырчы. Бул жарылат кетечи. Бир күн. Кафелердин ээлери мени угуп коюңуздар, бул жерге ушул Нарындын эле тургундары, Нарындын эле элдери келип эле ушул жерден тамактанат, газ баллондорду сыртка чыгарып, сан норманы аткарып коюңуздар. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Туғандар біз Нарын шарындауыз. Эсиңиздерде болсо, ушул Супер Хашан деген жерге келгенбиз, мөрүнчү. Бир жол көрүп коеюн депчиз. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Келип калдык. Канча берем? 450 болду. Мен сахар бериши умар дадаңа. Телевизордон көрүп кетмесизби? Мурун келип кеткенбиз да бул жерге. Мен айтып берем бирок. Молодецсиң, не сахар берип, жакшы болот. Эмес үчүн. Биякта кантип ачабыз эжеке? Биякта кантип ачабыз? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иштеп атасыздар? Биякта ремонт кылып койгон турбайсыздарбы? Ооба, жакшы. Сонун коптор. Жакшы. Газ баллондорду чыгардыңыздарбы? Көрүлдү. Şu ремонт кылам деп убада бердилер да, эжекечи. Каягында сыртта? Сыртта дегенде бул жерде бир газ баллон, эки турат. Тигил менен чыгарыптыр мына. Могул жер менен. Могул жер менен чыгарышыптыр. Туугандар. Бир жолу айтып коеюн, Нарын шаарында Супер Хашан деген жердебиз. Ушинтип чыгарыптыр. Чыгарганы жакшы сыртка, бирок газ баллонунун сырты мындай ящиктин ичинде болуш керек да, анан тешиктери менен болуш керек атай. Тигил газ баллонду эмнеге чыгарган жоксуздар эжеке? Булар. Буяк бул эмели? Жарылып кетиш мүмкүн да, мен баягы күнү Жалал-Абадтан көрдүңүздөрбү? Жарылгандарын же көргөн жоксуздарбы? Газ баллонду. Газ баллон жарылып кетип 17 жаштагы кыз каза болуп калды. Өзүм барып Кур'ан окуп келдим мүрзөсүнө. Onu aytпа, чыгар деп, Качан ремонт кылдыңыздар? Мен жаңы эле келгем ушу. Эжеге чалайын деп. Жан чалбай деле болсо, просто карап көрүп атабыз да. Биякта турбай газ баллонубуз эжеке. Жок, биякта эмес болду. На биякта турбай. Ылдый жагын тазалап жууп алгыла бул жерлерди. Эже. Сонун бул. Санат жумстанса келип атабы? Келип атат. Эмне деди келип? Мазел болгон да. Жок, жакшы, мурункуга караганда аябай жакшы ремонт болуп калыптыр да бул жер. Хорошо. Санкнижкаңыз бар, Барбы? Мен ушу келген мазел болгон да. Хорошо. Мурунку туугандардан айта кетчү нерсе, балалар жок болчу. Ошолор бар болчу, бирок ушуну кылганына рахмат. Анан дагы эле мондай жерлер бар да. Gelsin Graş'a. Ол айттан жазайт экен да. Ушул айттан жазайсыздарбы?
Качан келди эле бул эт? А бул качан түйдүңүздөр эле? Тартсаң. Бул чейкиби бул? Түйүлгөн, Бул чейки эттин жанына турбаш керек болор деген. Тарткыч. Качан келди? Газ баллонду обязательно айтып коюңуз, бизге төрүл. Сумкаларыңарды алып чыкпо, телефондорду алып чыкпо, Точно айтасызбы? Хорошо. Достор, өзүңүздөр билгендегидей Нарын шаарында ушул Кашан деген жерге келип кеткенбиз. Келип кеткенден кийин азыркы ичиндеги абалын көрдүңүздөр. Ремонт кылып коюптур. Негизи ушундай нерсе кубандырат, бирок баягы эле газ баллондор анан тазалыкты до конца да соблюдать этишпейт, аягына чейин карашпайт. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Канайсыздар? Несахыр Беришев, Мардананов. Денсаулыктарыңыз жакшысыздарбы? Ремонт кылдыңыздарбы? Иә. Канча убакыт болду Карапановска? Көп болду, Бир жыл болуп калды мен келгенден. Эми кышында келгенсиз. Кышында келген, Мына биз мындай ишинip атабыз. Ошо. Не, формаларыңар жок кыздар. Уже кечкирип неме болуп берген жатканбыз да. Сиздер официантсыңарбы? Жок. Мен официант. Ошо ким болуп иштейсиздер? Биз телевизиондо комокпуз да. Халат, бакила, чепчик дегендерди кийгиле. Бул газ баллондорду мен айтпадым белем, эжеке. Кайда жүрөт эжебиз? Бул газ баллондорду айтпадым белем. Сиздин атыңыз ким эле? Толкун. Иә. Атыңыз ким? Толкун эже. Айтпадым белем, сыртка чыгарыңыз берди. Ооба, бул эми кечкисин эме көтөрүп кетет деп эле бакалпыз. Жок, сыртка чыгарып ошол жерге установка кылып коет, Булар урунбайт да, бош. Өзүнө бир жерде таап коюш керек да. Жок. Бош. Булар көп деле урнулбайт, анан бош, анан сыртка койсок көтөрүлүп кетет да. Жалалбатта көрдүңүзбү? Жалалбатта 17 жаштагы кыз каза болгон. Өзүм барып мүрөсүнө барып Куран окуп келдим эжеке. Ол жерде кичинекей жаш кыздар жүрөт, ошолордун өмүрлөрүнө сиз жоопкерчилик алып каласыз да. Биз мындай көп деле колдонбойбуз булар. Сыртка чыгаргыла аларды. Бул жериңерде баягы келген. Бол жакта эле газыңар, Иә. Газыңар аягында. Боларды айтып кетпедим белем эже. Ошол эле ойлогом. Азыр мен сага тамак жасап берейин, ошону көрүп турсаң бир чачырайт майларчы. Биз күнүгө. Сен азыр Нарында экенсиң, кечинде келип көр. Кайра эртең менен келип көр. Биз чачыраганда эле кайра эле ошондой болуп калабыз. Жок, чачырасың, рабочий процесс. Аны мен түшүнүп атам, бирок көптөн бери тазаланбаган. Ал көрүнүп турат да. Мисалы бул менен жалал турат тазалайсыңарбы? Биз жумага тазалайбыз да. Ошол Жумада бир чоң уборка болот. Генум бар. Анан мындай күндөр мындай эле неме кылабыз. Ошол бул жерлерди тазалап турбу? Ушул жерде айтпадым белем мен сизге эже. Айткансың, тазалап эле, тазалабыз. Неме кылабыз да, тиги горилкадагы неменин ичин жуупка куябыз. Немен жууап турабыз да. Мындай болуп дагы турбаш керек да. Көрдүңүздөрбү? Аны төгөбүз да. Мен жугунду окуган го. Улам майлар куюлат да. Умат. Ол жерлерин эстерди түшүгү негизи оор да, билесиң. Май чачырайт, май болобуз. Бирок бети көптөн бери жуулган эмес да болуңар. Бул жерлер мен айтып атпаймынбы, сиз мен азыр сага бир тамак жасап берейин, ошону көрүп турсаң. Жок, рабочий процессте аны я понимаю эже. Аны кечкирди, сен кечке мал эле келесиң. Биз эртең менен келсең, таптакайт, татнакайт. Тартибиз менен зымырай элечи. Рабочий процессте я понимаю, аны түшүнүп атам, бул жерлерге чачырайт эже. Чачырайт, аны түшүнүп атам, бирок көптөн бери жуулбаган көрүнүп турат дейм. Мен билем да, мен 6 жылдан бери жолуна жүргөн жокпуз да биз. Бул газ горелка. Билесиң,
Бул деген китайский кухня, бизде деген немелер күйүп бышат мондайчы, алууланупчу. Күн сайын эле кечинде жууп койгула же болду. Күнүгө эле жуйбуз, күнүгө эле ошондой болот. Биз күнүгө деген баарын жаркырата албайбыз да, бирок жаркырайт. Анан мындай бир жумада бир эле чоң уборка кылабыз. Күнүнө тазаласак деле баары мына учат да, карарат. Тазалык керек да, тазалык. Бул жаңы помещение болбогондуктан карарат. Жуйбуз, такайт эле немелерди жуйбуз, бирок ошентип калат. Жуганыңыз менен мен көрсөтүп берип атпаймынбы же сизге азыр апа? Ошо жуган. Мына көрсөтүп берип атпаймынбы? Сиз жуйбуз эле жуйбуз дейсиздерби? Жууп туруп. Кана газ болгоңор каянда турат? Мына баякта турат. Муну сыртка алып чыгыш керек болчу эже. Ол жака алып чыгып койбойсуздарбы? Бул жака алып чыгып сыртты көздөй мындай ящик жасап тетигиндейрээк. Эгерде случай чего, например, тешиктер менен ящиктин тешиктерин коесуздар, ошондой кылып тигине тетиги жерге коюп койгула. Муну мынтип ичине койгоңор менен эмне? Мынтип жасап койгонубуздун себеби бул жарылса, например, бул кармап калат го деп ойлоп атасызбы ичине? Жок, баягы май-сай тамып кетпесин деп жасап койгонбуз. Коопсуздукту сактаңыздар эже. Коопсуздук депчи. Булуңар мисалы айтып атпайсыздарбы, биз уборка кылабыз, тигиндей мындай деп, биягаңар сразу эле эшикке чыгып кетип атат. Мисалы үйдөн тамак жасасаңыз, мейли, анда тамак жасап жей бер өзүңөргөчү. Ал үйдөн очоктон жасайсыздар. Жана сан норма деген нерсе бар, мисалычы. Эже. Ошол нерсени соблюдать этип койгула. Мен атайын келдим, өткөндө сиздер убада бербедиңизбир беле? Азыр суук болуп атат, буюрса жазайбыз. Буюрса жазайбыз деп айткансыздар, туурабы? Жазап эле, жууп эле неме кылып атабыз. Айтканыңызды көрсөтөйүнбү? Жок, көрүп эле жүрөм, аны Умар. Муну бул кухняда неме болуп атпайбы? Кайра эле май чачырайт, күнүнкүсүн күнүнө жуйбуз. Мына мен кыздарга карысканды, тияк-биякты таза эле күндө жуудурабыз биз. Шалтактап иштеп калган жокпуз чындыгында. Бизде эле элге таза. Көрсөткөндө бул горелка жарка. Баягы мен сага азыр жаңы эле айтып бербедимби? Айтып берсем. Кайра баштан айтып берейинби? Жок, айтып берсең эми биз тазалыкты сактаган жок, сактабай иштеген жокпуз да. Жаман майларыбызды куябыз тияка, таза май менен жакшынакай жасап, элге жакшынакай эле берип, бизде эле таза акча тапкыбыз келет. Нары жака чыксаң. Көрсөтүп берип атпаймынбы? Көрсөткөндө биз таза адал эмгек менен эле иштеп таап атабыз, мисалы үчүн. Башкалардай жаман нерсе берген жокпуз, баарын жууп тазалап атышат. Жүрөм биякты деле көрүп. Жок, сиздерге көрсөтүп берип атпайм, менчи просто таң калып атам, менчи сизге. Кечки мал болду. Сен баягы 4-тө келесиң. Азыр жок 4-тө келемби, мен эртең менен келемби, кечинде келемби, мисалычы, келген малда сиздики таза туруш керек деп атам да. Ошо биз дегенче эми могул помещение. Мен сизге көрсөтүп берип атам да, отуң эже. Көрүп атасың ошо. Мен сизге көрсөтүп берип атам. Түшүнүп атсаң, түшүнсөң, мисалы үчүн могу помещениябыз биздики жаңы эмес да. Улам тазалайбыз. Биз деле шалтактап иштегенден уялабыз биз деле. Тазалап турабыз, жуйбуз. Мынтип эле баарын эле кырып жышып. Мон жууп турганда күн сайын жалтырап жуулат. Күнүгө жуулат. Күн сайын жалтырап жуулат. Күнүгө жуулат. Могу кафелериңерди анда аягына чейин чыгаргылат этигин бүт баарын деп. Булар деген уже булар деп бузабыз. Тим более бул жерде май менен иштесеңер, тетиги жерден карагылачы. Тетигин кантип жуйсуңар? Убайды. Турабы? Мейли, не вооруженный. Баякты тартчы, Россия келчи. Аяктарды көрсөт. Терезеңердин өтөшүн карагыла андай. Силерчи камерадан алгантып көрүнгөндө деген өлө-өлө көрүнүп калып атпайбы? Бул деген мен көргөн нерсеми айтып атам, ойман чыгарган жокмун эжеке. Толкун эже, Ооба. Мен ойман чыгарган жокмун, көргөн нерсеми айтып атам. Мисалы сан норма боюнча, сан норма деген нерсе бар да. Сиздер иштей берле, мен просто тазалык суранып атам сизденчи. Сен баягы тартып кеттиң. Сан норма деген нерсени мисалы мондайда биз деген арендада терезеңерде мондой болуш керек. Кыла албайт экенбиз, мисалы үчүнчү. Неге? Бизде мына жаңы муну актап неметсең эле кайра эле баягы болуп атпайбы? Анан эмне таштап коюштур кайра эле баягы болот деп. Жаңы жазылмайынча анан бул хозяиндар деген жаңы алмашты да. Башка бирөөнү сатынан ошолор жазап беребиз деп атат да. Анан биз деле толук иштейбизби ошо. Суроодо болуп атабыз да. Качан жазайсыздар? Мен билесизби, келем. Келесиң. Просто эми биз биякта пока иштейбиз. Мен сизге айткам, халат бахила чепчик алып коюп коюңуздар. Бар алар кечки неме болуп эле биз ызылдап. Анан халат бахила чепчик эмес, бул жерде мына бияктан балдар жүрөт, тиякта кыздар жүрөт. Ирип эле ар кайсы жакта эле басып жүрүшөт, өзүлөрү каалагандай.
Иниңиз болсо деле иниңиз сиңдиңиз бул ким болобу калат бахила чепчик менен кирип сиз кухняңыз менен элге мактанарлык болсоңуз эже сизде клиент үзүлбөйт да. Неме болду? Мен келгенде мисалы бул жерде сиз айтып атасыз Умар, рабочий неме процесс болду? депчи О, окусоңуз рабочий процесс деп ошентип айтып атасыз. Эми бул май Биздин по-любому хозяиндар чачырайт деп салмашып атасыз калды. да. Биякта деген биз арендага киргенден кийин эле Анда биз деле договор ошентип айткансыздар, түзгөндө, ооба. эже. Анан башка Дестек. бирөөнө сатылып Анда деле ошентип айткансыздар. Биягында да газ баллон турат мына. Эже сиз коркпойсуздарбы bundan? Жок. Коркпойсузбу? Эмнеге коркпойсуздар апай? Май менен иштейсиздер. Май менен иштегенде үстү жабылып турат да. Балдарыңыз барбы? Үйлөрүңүз барбы? Бар. Жарылып кетсе эмне болот бул? Үстү жабылып, стол менен тосулуп турат да. А стол кармап калат го деп ойлоп атасызбы? Жок, үстүнө май түшпөйт да биз. Умар баягы Эжеке, бул деген сыртта туруш керек. Бул жердин ээлери сыртка чыгаш керек тетиги. Тетигин молун алып туруп, мол менен тетиги сыртта болуш керек по идее. Сиз билбейсиздер бул качан жарылып кетет. Бирок Ой, Мен бияк сиз үчүн арендада ал айтып атам. өзүнүн кафеси болсо ошондой условия койдуртмакпыз да. Анан бияк аренда болгону бул деле арендага иштеп атат. аренда деп анда бүт баары деле кырылып калсын, кыргыз элибиздин баары деле Анан кырылып бул калат. анбарын Бүт аренда иштегендин баары тең. Аренда иштегендин баары тең анда газ баллондун баарын чогултуп эле иштей берсин. жок, аны деген хозяйка өзү условиясын ошентип түзүп бериш керек да. Ал бияктан аренда алып атат. Бияк аренда Анда бул төлөткөндөн жер кийин ким вообще уруксаат кагаздарын берди кафе ачыш деп анда. Эгерде газ Эмнеге баллонду берди да? газ баллонду сыртка чыгара албасаңар, туурабы? Анда сиздердин укугуңуздар жок иштегенге. Түшүнүп атасызбы? Бизде сан норма деген нерсе бар. Дагы бир жолу айтып атам. Ошолду соблюдать этип, ошол менен иштеш керек. Мен сиздер үчүн эле айтып атам муну. ошону жок, Кайра медиа мени жаман бераткандай жок, кайра мени жаман көргөн көрөсүңөр анан. Ошо медиада ошо хозяйкаларга берди да уруксат. Как болду жакта? Хозяйкаларга берсе силер монтип иштебегиле монун жанынан. Сиздин өмүрүңүз үчүн айтып атам мен. биз бул септик неме болуп да, тиги септик болуп калбаш үчүн биз тиги коюп коебуз атайын. Аны Майлар ошо жерде тазалап турабыз да, майлар аяка түшүп. Вообще эле бардак болуп кетиптир бияктарыңар, э? Бардак нерсе, баягы кышында кетип да сен. Киши кирбей калганчы. Аны Киши кирбей калды эле. Эми кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп атам да мен эже. Көрсөткөндө деле кичине мындай немени биз Эмне вообще болсо? шалтактап калган жокпуз да. Көрүп аткан нерсемди көрсөтүп атам мен эже. Оюман чыгарып эмне бирдекени төгө калганын көрсөтүп аткан жокмун мен сиздерге. Төгө калган Сиз жоксуң. мени жаман көрүп атасыздар. Жаман көрүп Мен атам. сизге айткан нерсемдин баарын тең кылып атырсыз эже. Ол жердерде мен мисалы айткам, маркировкаларды коюгула деп. Туурабы? Же маркировка барбы? азыр жумуш Мына бүт эле муну стриштелип жакшынакай эле турат. Стриштелип турат, маркировка турабы? Стриштелип маркировка жазсыңыз азыр жазган элексиз. азыр жасабыз да. Бүт эле жаңы эметип Эмне, жабылып жетишпей турат. Жок, Уже кеч кирди да, биздики кайра жаңыртабыз аны. азыр дагы кылабыз. Жок, анын Дебиз. Мейлем, достор, өзүңүздөр, короче, биз азыр көрсөтөбүз, ошол менен көрө бересиздер да эмне. Бияк мен спорт эткенде. Булар тартып коюп, каяктан алсаар булар? Немеден эле? Магазиндеки. Сертификат соответствия барбы? Мындай алган албайбыз. Көрдүңүздөрбү? Ар бирөөнө мисалы сертификат соответствия болуш керек. Сиздердин тамактарыңыздарга, эттериңиздерге эмне сатасыздар, ошонун бүт документациялары болуш керек экен. Кабыл болду? Ооба, саламына. Умар. Умар. Так. Чыгарбайлы болчу. Мен бир иштесем 2 айда эле иштейм. Бул биздин жумушубуз да эжеке. Чын мен. Кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп атам. Мына стрич деп коюп турсуз дагы. Аныңыздарга молодец. Чын. Чын неме болуп чыкты баягы. Азыр чын эле чыгарбайлы болду. Кандай дейсиз? Эже эмне болду деп атасыз опе? Шалтактай көзүдө неме Бул жактан ошол бут кийимдерди айткам туугандар. Азыр тегил жактары эже мени жаман көрүп атат, ар жакка кирипчи. Чыгарбайлы кой дейт. Анан мен кандай болсо ошондой кылып сиздерге чагылдырып берип атам, достор. Мына бул жагында баягы мондай метролорду ичишет. Ушул жерден эле. Ошол жерден эле бут кийимдерин чечишет мына. Ошол бир сыйра акташтыр. Бирок бул жер мурун эле ошондой болчу. Не десем? Баягы эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.
Кончой адал ашканасы дейт. Адал ашкананы көрүп эле. Саламатсыздар. Несахыр беришим Мардаданов. Администраторлар барбы? Халат Бахила Чепчик. Сиздерби жеке? Кандайсыз? Жакшысызбы? Несахыр беришим Мардаданов. Сиздерге келип кеткен өткөндө, ошол бир сыйра келип коюйм. Сизден халат Бахила Чепчик суранган. Халат Бахила Чепчик суранган дейм. Ошондо илип коюңуздар ушул жерге деп. Халат чепчик сиздерге бергенге. Любой кардар келгенде ошону коюп коесуздар. Жүрүңүз эжеке, көрсөтпөйсүздарбы кухняңыздарды? Кандай иштеп атасыңар? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Иштеп атасыз? Несахыр бериши Мардаданов. Эмне баягы плесень деди? Ошо ремонт жасайбыз. Эме эшик суу кайра бияк ысык болгондочу. Ушунда таптар жанагындай эме чыккан турбайбы? Жылтырак болгон эмечи. Вентиляция коюшуңуз керек. Ошондон моунго эметкенбиз анан эме электрический коюш керек окшойт. Анткени биякта буу болуп. Вентиляция коюшуңуз керек эди. Ошондо бул эгерде помещение дем алса, ошондо сырость болбойт да. Бул плесень деген бул аябай жаман ден соолукка. Эң биринчи очередь ракты чакырат болот. Ол жерде иштеп аткан эжекелердин ден соолугу да бузулуп атат да азыр. Туура. Бул деген грибок да бул рак. Ошо. Аны ошо өзүбүз да ушунда могу ичине карайбыз. Погодада могу ачылбай атпайбы эмесинде буюрса 15-inde деп атканбыз могу кичине күн эметкенден кийин. Бүт монда эметип туруп анан мондай чаптайды дегенбиз. Мунун аркасы эмне мусор эжек? Мусордун янына ашкана болгон болбойт да. Ошону бүт чыгартып мояктын баарын тазаламакпыз да. Качан кыласыздар? Ушу 15-ден кийин деп. Өткөндө эле айтпадыңыздар беле? Өткөндө канчасынан кийин дедиңиздер? Жок, өткөндө сен былтыр келгенсиң. Ошо. Ошондо да айтпадыңыздар. Жасаганбыз андай мына карабайсың, могулар башкача эмес беле. Ремонт жасаганбыз. Мусорду полный тазалагыла сыртын. Жарайт. Бул жерден наоборот бир оору пайда болот. Жарайт. Ошолордун баарын тең тазалаңыздар. Газполомду кантип иштетип атасыздар биякта? Жабылып кетсечи. Ошону көрдүңүзбү? Несахыр беришин көрөсүңөрбү? Бир ооба такай көрөм. Жалал-Абадта 17 жаштагы кыз каза болуп калды жакында. Ал эмес жана шаурмадан деле берели. Шаурмадан да каза болуп калды. Кудай сактасын деп жүрө берсек, эже баарыбызден кырылып калабыз. Буну сыртка чыгарып коелу, мунун эч кандай сложности жок. Жөн эле ар жакка чыгарып туруп, мындай бир ящиктин ичинде тетигине тартышырышы. Биянда дагы бирөө турат. Бул жерде эжекелердин өмүрүнө сиз кантип отурасыз? Булар эмне үй бүлөсүн бакмак белеңиз эже. Туурабы? Кичинекей кыздар жүрөт азыр ары бери басып. Мол кетпиштерди чыгаргыла. Бул жериңер жакшы экен эми, таза эле, бирок жанагы моундай нерселерди, минустарды ошолорду алып калып, могуларды, аркаларын сүрткүлөө көрдүңүзбү? Сүртүнө жылдырып жаңы эле тазалап убурка алып атышпыздар. Күнөөгө кечине убурка алып турабыздар. Ошо жактары ошо жатат да, эшик ачып эме кылабыз анан буюрса. Болбой атат мына, муну сен айтып кеткенден кийин муну сырдап, муну эметкенбиз да, анан буга болгудай эмес экен да, анан жанагындай азыр жаңы чыгып атпайбы, ак бир мындай чаптаганчы бир мындай сырты теме болгончо. Быйыл эми ошентип көрөм деп атасыз. Чаптасаңыз анын ичи көгөрөт да. Аны эмне кылыш керек аны? Дем алдырыш керек, айтып атпаймынбы, бул комнатаны дем алдырыш керек. Дем алдырган эме кылып. Вытяжка кылып, ошол дем алып туруш керек да бул жерлерден. Да бир ошо немеси деп атат да. Кечирип коем мына калган жерлери. Бул жерлерди көрсөт. Достор, азыр бул жерде эле тигине газ баллон турат. Анын үстүндө май кайнап атат да азырчы. Бул жарылат да тигичи. Бир күнү. Көрдүңбү? Хорошо, качан кыласыздар эжеке? Ол ремонт. Качан кыласыздар? Кичине бир могу күн жылып эме кылганда, могу эмесине чейин да, сентябрга чейин буюрса, өзүбүз деле ремонт кылабыз. Мына карайсың, могу капельден бар монт калганда. Хорошо, дейниз. Ундар ошондо кире бериште эле склад болуп калат экен да туугандар. Кончой адал ашканасы дейт достор. Ичин өзүңүздөргө көрсөттүк, тигил жактагыларды да көрсөттүк. Биз нарын шарындабыз. Баягы эле ушул жерге, ушул кафелердин ээлери мени угуп коюңуздар, бул жерге ушул нарындын эле тургундары, нарындын эле элдери келип эле ушул жерден тамактанат, газ баллондорду сыртка чыгарып, сонун норманы аткарып коюңуздар.